Ассаламу алейкум, агайын туугандар. Жанымдагы айым Стефани өткөндө 21 февраль эл аралык эне тил күнүнө карата бир иш-чарада жолугуп калдым эле. Анан бүгүн музейге конокко келиптир. Ошентип баарлашалы деп сүйлөшүп отурабыз. Стефан айым кыргызча мындай салыштырмалуу абдан жакшы билет экен. Анан мага жазганда да абдан сабаттуу, үтүр точкаларынан бери туура кылып, үйлөрдөн бери жазып атат да, анча-мынча кыргыздар дагы мынтип жаза албайт. Ошол себептен мен ушул жазуу маданиятына, сүйлөө маданиятына кызыгып, конокко чакырдым эле. Азыр байкайбыз чогуу чара кандай сүйлөйт экенин өзүңүздөр да баа бересиздер. Стефани айым, биздин музейге куш келиптирсиз. Рахмат. Жактыбы? Ооба, жакты, аябай сонун. Мага сиздин кыргыз тилинде сүйлөгөнүңүз жакты. Өткөндө иш-чарада да ырдап бердиңиз. Ала тоо деген биздин кыргыз жери деген ырыбызды. Ооба. Балким бүгүн да ырдап береттерсиз, же бир байкаштыралы, Аракет кылайын. Ооба. Сиз кичине унутуп калдым. Телефондон карап, баягы ырдап бербедиңиз беле? Макул. Абдан сонун ырдайт экенсиз. Рахмат. Кыргызстанга келгениңизге канча убакыт болду? Кандай максатта келгенсиз? Ошо 2022 жылы июнь айында келдим. Америкадан волонтер болуп иштеген үчүн. Анан ошол убакыт кыргызча үйрөнүп баштадым. Анан ошо 2022 жылдан 2024 жылга чейин Кыргызстанда жашадым. Өсү көлдө бир айылда англис тил сабактарды окуучуларга бердим. Ошол бир мектепте Волонтер болуп. волонтер болдум. Бул мамлекеттин мектеп. Мамлекеттик мектеп. Жеке эмес. Ооба. Жакшы. Кыргыз тилин канча убакытта үйрөндүңүз? Ошол 2,5 жыл уже өттү. 2 жыл 3 ай Кыргызстанда жашадым. Анан азыр болсо Кытайда жашайм, магистратура окуп атам. Анан каникулмун, ошол келдим. Бүгүн Кытайга кетип атпырсыз, буюрса акыркы күнү, Эртең. Эртең. Ошол. Жакшы. Окууларым. Эми кайра Кыргызстанга кайтып келесизби? Ошо буюрса жайында кайра келсем болот. Келесиз буюрса. Кытайдан бияка келсем, ошо самолеттун билети арзаныраак. Америкадан келсем караганда. Кыргыз тилин канча убакытта үйрөндүңүз? 2 ай, 3 ай кыргызча. Ошол негизи канча айбы? Ай. Жок, уже жыл. Жылда. Жок. Жыл. Үйрөндүңүз канча убакытта кыргыз тилинде сүйлөй баштадыңыз, кыргызча? Ошо үйрөнүп баштаганда ошол убактан бери сүйлөп баштадым. Дароо эле уже үйрөнүп баштадыңыз, э? Ошо биз волонтерлорбуз. Мен азыр волонтер эмесмин, бирок биринчи жолу келгенде волонтер болдум. Анан негизи америкалык корпус миранын волонтер бияка келгенде ошол башында 3 ай ориентация болот. Анан күндө үнтүп калдым 6 саат кыргыз тил сабак берет. Кичине үнтүп калдым, бирок ушундай болот. Күндө кыргыз тил сабак болот. Анан алар аябай жакшы кыргыз тил мугалим бар. Анан кыргыз тилинин грамматикасы жакшы билет. Кыргыз тилин үйрөнүү сиз үчүн оңой эле болдубу? Жок. Абдан кыйын болот, э? Кыйын болду. Ошо мен мурда ойлонгом. Ошо экинчи тилим кытайча. Ошо кытайча уже 12 жылдан бери үйрөнүп жатам. Ошо мен Кытайча билесиз? Билем, жакшыраак билем. Кыргыз тилге караганда кытайча жакшы билем. Ошо мен ойлогом, кытайча билем, кыргыз тил үйрөнгөнгө оңой болот.
Эки деп башканда. ойлогом. Ооба. Анан негизи Кытай тилинин грамматикасы оңой эле. Анан кыргыз тилинин кичине Грамматикасы татаалыраак. Грамматикасы татаал. Орус тилге караганда балким оңоюраак. Бирок дагы эле татаал. Ошо мага жаңы баштаганда ошо башым ооруду, анан мындай. Ошо анан жаңы ошо Кыргызстандын маданияты үйрөнүп баштадым. Тамак ашта башкача. Ошо көнүп калыш керек. Анан дагы эмне сааттын айырмасы бар болчу. Америкада түн болсо, биякта күндүз болот, Ооба, ушундай болот. Америкада кайсы жеринде жашайсыз өзүңүз? Аз Калифорнияда. Калифорниянын өзүндө жашайсызбы? Жок, ата-энем Калифорнияда, эжем дагы Калифорнияда, улуу эжем Арканса. Калифорния штатында. Калифорния штатында. Жакшы. Жашыңыз 20? Чоң шаар эмес, бирок. Мен Калифорниядан келген деп айтканда, Лос-Анджелес, Сан-Франциско деп айтышат. Ушундай эмес, мындай кичинекей. Шаарча экен, шаарча. Жашыңыз 29да дедиңиз, 29 жашам. Жакшы. Кыргызстан сиз үчүн кандай таасир калтырып атат? Кайсы жери жакты сизге? Ошо аябай чоң таасири, кандай айтсам, мага абдан Жаккан жери. Ошо жакшы таасир берди. Балким эң жаккан жер ошо мен Соңкөлдү жакшы көрөм. Соңкөл? Ошо мен Соңкөлдү жакшы көрөм. Анан ошол жерге 3 жолу баргам. Бирок дагы кээ бир жерлерге барып элекмин. Таласка барып элекмин. Ошо кайсы жер жагып атат, ысык жагып ысык көлдү да жакшы көрөм. Албетте, мен ошол жерде 2 жыл жашадым. Кайсыл айыл? Айылдын атын билесизби? Барскон? Барсконду. Албетте билем. Жакшы. Барскондуктарга салам, ысык көлдүктөргө жалпы эле. Соңкөлдүн эмнеси жакты сизге? Ал ысык көлдөн да кичирээк, анан аяк жакта мындай өзгө сизге жакты дегениңизден айтып атам, эмнеси жакты депчи Соңкөлдүн? Ат минген. Ат минген. Ошо барганда, ошо ат минип бардык башка волонтер менен. Ошол учурда башка волонтерлор менен чогуу барышты. Ат минген жагат турбайбы сизге? Ооба. Америкада Бирок жакшы ат мине албайсыз. Жакшы мине албайм. Ооба. Америкада миндиңиз беле? Миндим, бирок аз эле убакыт. Мен ошо азыр ата-энем Калифорнияда, бирок мен Батыш Вирджинияда чоңойгом. Вирджиния эмес, Батыш Вирджиния. Алар эки башка штат болот. Анан Батыш Вирджиния болсо кичине Кыргызстан окшоп кетет. Кичине окшош кетет. Эмне тоо бар. Анан айлана чөйрө же аябай айлана чөйрө аябай коз. Табияты окшоштур баары. Табияты окшош. Анан ошол мен Батыш Вирджинияда жашаганда бир жолу тоого ат миндим. Ошо Америкада, Ошо Америкада, Батыш Вирджинияда. Жакшы. Кичине. Кыргызда кыргыз жигиттери жактыбы сизге? Ооба. Эмнеси менен өзгөчөлөнөт экен, айырмасы эмне экен? Жигиттерби? Тили башкача. Тили башкача. Кайсы жагын, кайсы негизи кыргыздын жигиттери эмнеси менен сизге жакты, эмнеси менен айырмаланат экен? Мындай же айымдары тууралуу деги эле кыргыздар тууралуу айтсаңыз, мындай эмнеси жакты кыргыздардын? Эмнеси жакты? Ошо кыргыздар болсо аябай меймандос.
аябай. Мисалы, биринчи жолу Бишкектен Барсконго жеткенде ошол күнү ошол биз мен эмне кыргыз үй бүлөм менен чогуу жашадым. Ошо биз жеткенде ошо айдоочу үйгө чакырды, анан директорум ошол убакта директорум менен келдик мектептен. Анан ошол үй бүлөм кыргыз үй бүлөм аларды чакырды, чай ичтик. Америкада ушундай эмес. Мындай жок. Ошол мындай такси менен келсе, мындай болду. Ошол айдоочу мындай үйгө келип чай ичип чакырбайбыз негизи. Кетет ошо үчүн. Кетет. Ошо мага аябай чоң таасир калтырды. Ооба. Анан ошо мен эң жаккан нерсе балким Кыргызстандын ошо меймандос маданият жана маданияты жана мындай сиздер мындай көчмөндөр болгонсуздар. Анан ошо Кыргызстанга келгенге чейин көчмөндөрдүн маданияты аябай кызыккам. Анан кичине жакшыраак билгим келди. Ошо Кыргызстанга келдим. Анан мындай башкача америкалыктардын маданияттан башкача маданият үйрөнгөн ошо үйрөнүмдүкүн мүмкүнчүлүк болду. Ошо аябай мындай ыраазы болдум, аябай көп үйрөндүм. Тамак ашы кандай экен? Жакшы эле. Жакшы экен. Жакшы, лагман жакшы көрөм. Лагман. Ооба. Мен жакында эмне Барсконго кайра бардым. Анан ошол дагы Кыргызстандын үй бүлөм менен чогуу жашадым бир түн. Анан ошо жеткенде лагман жасады. Себеби алар мен лагманды жакшы көрөм деп. Анан бул эмки күнү ошо анан мен эмне эжелер менен чогуу чай ичтик. Анан алар дагы лагман жасады. Себеби алар дагы мен лагманды жакшы көрөм деп билишет. Түптүлөрү аябай жакшы экен. Эт жакшы көрөсүзбү негизи? Ооба. Жылкынын эти сонун. Жакшы. Биякта магистратурада окуп, үркүн боюнча изилдеп атам деп атпайсызбы? Ошо негизи Кыргызстандын Кытайга болгон жер которуусу боюнча. Үркүн боюнча. Ошол өркүн себеби өркүн болгондо көп кыргыздар Кытайга качкан. Ошол өркүн дагы мындай жашым керек. Үркүн боюнча кичине айтып бербейсизби? Эмне материалдарды топтой алдыңыз, кандай экен? Ошо китепканада отурдуңуз, Китепканага бардым, бирок негизи бирок китептер ошо окуп элекмин. Дагы деле изилдеп атасыз. Дагы эле изилдеп атам. Балким мындай көп убакыт керек мен окуганга. Кыргызча окуй алат экенсиз да сиз? Ошол аракет кылып атам. Ошо жаңы эле музейде кыдырып жүргөндө кыргызча окуп атпайсызбы? Мен аябай сүйүндүм да. Кыргызча окуп, кыргызча жазат экенсиз, бираз, Ооба, бираз. Жазып, анан үтүр точкаларын коюп, аябай сабаттуу жазганга, туура жазганга аракет кылат экенсиз. Ооба. Бирок көбүнчө ката кетем. Ооба. Сиз урматтуу көрөрмандар, мынакей бизде азыр тил маселеси өтө курч турат. Өткөндө футбол ойноп атсак, бир кыргыз балага жакшы ойноо макулбу деп мындай өзүмдүн сөздөрүмдү айтып атсам, карашо дейт да.
Анан жанымда эле орус бала бар эле, орус балага дагы айтып атсам, ал окей дейт. Анан жада калсам мына америкалык Стефани окей деп мага макул, ооба, жарайт деп жазып атат да. Окей деп жазган жок. Мына америкалык болуп туруп. Бул чоң маанини туюндурат. Деги эле биздин жарайт, макул деген сөздөрүбүздү ошол хорошо менен окей басып баратат да. Өзүбүздүн тилибизди унутпай, ошол биздин кыргыз тилин сакташ үчүн сөздөрүбүздү дайыма колдонуп келсек деген ойду айткым келип атат. Анан ошо эстерин убаганда Стефания, бизде ата мекен, ата журт, ата конуш деген сонун сөздөрүбүз бар да. Ошолду родина деген сөзгө алмашып кеткен экен да. Гезит беттеринде, китептерди окусаң көп жерде эле, бүт жерде дебейин, дээрлик 89%-ында родина деп жүргөн да. Мен ошону көрөрмандарга айткым келип атат. Ошол бүгүнкү күндөгү мындай сөздөрүбүз башка тилдерге алмашып кетпесе, унутулуп калбаса депчи. Сизге ыраазычылык билдирем, Стефания. Дагы эмнелерди айткыңыз келет? Мындай айта албай калган бир нерселериңиз болсо айтсаңыз болот биздин көрөрмандарга. Каалоо тилек, мисалы үчүн биздин калай калың журтубузга мындай жакшы каалоо тилектерди айтсаңыз болот. Мага азыр эмне орозо убагында ошо орозоңуздар кабыл болсун. Анан бүгүн ак калпак күнү менен да. Бүгүн ак калпак күнүбү? Мен билген жокмун. 5-март бизде ак калпак күнү. Эмне айтыш керек? Ак калпак күнүңүздөр кут болсун. Ак калпак. Кайтаңызчы? Ак калпак күнүңөр кут болсун. Ак калпак күнүңүздөр кут болсун. Мен билген жокмун. Кыргызда аябай көп майрам бар. Кантип эстейсиздер? Биздин ар бир күнүбүз эле майрам, ушундай. Күндү майрам болот. Ооба, сиз эң чоң нерсени айтып куттуктап кеттиңиз. Учурда биз орозодо турбайбызбы? Ооба. Чын эле кармаган орозобуз кут болсун, урматтуу агайын туугандар. Мекенибизде жакшы иштер көп боло берсин, эне тилибиз өркүндөй берсин. Стефанияга мен абдан ыраазы болуп атам. Буюрса эки тоо көрүшпөйт, эки адам көрүшөт дейт. Балким дагы Кыргызстанданбы, Кытайдан болобу же Америкадан болобу жолугабыз деген ниеттемин. Кудай буюрса ушул кыргыз жигитке турмушка чыгып калышыңыз мүмкүнбү? Ушул суроо көп берилет болуш керек сизге. Ооба, сиз айтканга чейин уже билдим. Ошо сездиңиз, ооба. Негизи чыгат белеңиз кыргыздын жигиттерине турмушка? Же америкалыктарга эле тиесизби? Жок. Мага айырмасы жок. Улутуна карабайсыз. Ошол сүйүү бар болсо, кандай болот? Эң башка сүйүүгө карайсыз. Ооба, эң негизги сүйүү болот. Жакшы. Бизде кыргыздарда көбүнчө ушундай да, өзүбүздүн кыз келиндерди алганга аракет кылабыз. Кыздар болсо өзүбүздүн эле жигиттерге турмушка чыкканга аракет кылышат. Анан сиздерде эми ой жүгүртүү, менталитет башка да. Бирок сиздердики туура сүйүүгө караш керек, Ооба. Эң башкысы сезим болбосо кантип жашайсың, Демек, кыргыз жигиттери чамдагыла. Аракетке берекет дейт. Стефания абдан жөнөкөй, билимдүү, ушундай дымага күчтүү, мыкты кыз экен. Сизге дагы бир жолу ыраазычылык билдирем. Ырдап бересизби эми? Азыр бир сыйра телефондон карап алыңыз, анан ырдайлы. Биз болсо ырдын текстин таптык. Саламат Садыкованын аткаруусундагы ыр кыргыз жери деген, 1, 2, 3 кеттик. Ала тоо ак калпагын кийген кезде, аскасы көк асманга тийген кезде, мен дагы жолго чыгам таңды тоосо, кучактайм ой кырларын нурга кошо,
улусуң, кыргыз жери нурдан бүткөн. Сулусуң, кыргыз жери ырдан бүткөн. Ысык көл, жердин көзү, кырлар кашы, адырлар көкүрөгү, Тогой качы, дайралар, кан тамыры чогуу тажы, себеби топчулары ар бир ташы. кең Түздү гүлденелүү кыргыз жери, күндүздү берекелүү кыргыз жери. Жылдыздар көк бетинен өчкөн кезде, жарык нур жер жамалын өпкөн кезде, көл чалкып тоолор койнун ачкан кезде, дил жаркып таң күлкүсүн чачкан кезде, көркүңө көр кошулат кыргыз жери, сезилет ата мери, эне мери. Азаматсыз? Мен негизи менде да мындай үн жок көп деле. Ырдабайм деле, бирок сизге кошулуп, сизди коштоп ырдап коеюн дедим. Урматтуу туугандар, кыргыз тилибиз өнүгө берсин. Деги эле кыргыз жерибизде, элибизде тынччылык болуп, жакшылыктар көп болуп, өнүгүүнүн үстүндө жүрөлү, аманчылыкта көрүшөлү. Рахмат, Стефания. Сизге дагы рахмат.